Кыргыз Республикасынын Конституциясы жөнүндө мыйзам долбоору боюнча референдумду дайындоо тууралуу мыйзамдын долбоору жогорку кеңеште биринчи окууда кабыл алынды. Сессияга катышкан 96 депутаттын 87-си документти колдоп, 9-у каршы добуш беришти. Бүгүн 3-мартта УКМКнын басма сөз кызматы Кримтөбөл Камчыбек Көлбаев кылмыштуу кирешени мыйзамдаштырган деп айыпталып жатканын билдирди. Ага байланышкан кылмыш иш 200 миллион сом өлчөмүндөгү акча менен байланыштуу. Учурда Көлбаевдин туугандары тарабынан депозиттик эсепке 49 миллион 600 миң сом которулган. Мыйзамсыз кирешенин калган бөлүгүн тергөө аяктаганга чейин, тагыраагы 2021 жылдын апрель айынын аягына чейин мамлекеттин бюджетине кайтаруу чаралары көрүлөт деп билдирет атайын кызмат. Эсиңиздерге салсак, Камчыбек Көлбаев Бишкек шаардык соту тарабынан кечээ 2-март күнү үй камагына чыгарылган. Өкмөт башчы Улукбек Мариповдун чечими менен күйүүчү майды Евразия экономикалык биримдигинин алкагынан тышкары сатууга тыюу салынды. Өкмөттүк аппараттын басма сөз кызматы кабарлагандай, бул мунайдын ички базардагы таңкыстыгына жол бербөө максатында көрүлгөн чара. Чечимге ылайык күйүүчү майды өлкөдөн ЕЭПке мүчө өлкөлөрдөн башка мамлекеттерге темир жол унаа жолу менен ташып чыгууга убактылуу тыюу салынды. Өлкөдөн тышка чыккан автоунааларга бензобактагы күйүүчү майдан тышкары дагы 20 литрге чейин күйүүчү май алуусуна уруксат берилет. Чечимдин аткарылышына мамлекеттик бажы кызматы, экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы, чек ара кызматы, транспорт жана жол министрлиги көзөмөл кылат. Чечим кол коюлган убакыттан тартып күчүнө кирди. Бишкектеги мектептердин башталгыч класстарынын бардык окуучулары 9-марттан баштап реалдуу форматта окуп башташат. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы билдирди. Мектепке 2, 3, 4 класстардын окуучулары бара баштайт. Окуу процесси санитардык эпидемиологиялык нормаларды сактоо менен уюштурулат. Шаардык саламаттык сактоо башкармалыгы менен санэпид көзөмөл борбору эпид кырдаалга мониторинг жүргүзүп, мектеп окуучулары менен бала бакчанын тарбиялануучуларынын арасында курч, респиратордук вирустук ооруларга жана COVID-19 вирусуна карата анализ кылат. 18 январдан баштап мектептер 1, 5, 9, 11 класстардын окуучулары үчүн ачылган. Кара Суу районунун Маданият айылында мектеп өрттөндү. Бул тууралуу 3-мартта өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Маалыматка караганда кырсык айылдын Султанов көчөсүндө болгон. Анын кесепетинен номер 42 орто мектебинин жыгач устунду чатыры күйүп кеткен. Учурда өрттүн себеби такталууда. Бир суткада республика боюнча COVID-19 илдетинен 49 адам сакайып чыкса, 48 кишиден вирус жаңыдан аныкталып, бир бейтап каза болду. Өлкөдөгү стационарларда 355 адам коронавирустан дарыланып жатат. Алардын ичинен бир адамдын абалы канааттандырарлык, 240 адам орто оор, 100 адам оор абалда болсо, 14 адам өтө оор абалда. Амбулатордук дарыланууда 275 бейтап бар.